оңой болгон жок, бирок абдан кызыктуу болуп жатат. Анткени мына ушундай асканын боорунда астында дарыя агып жатат. Ушундай бир чыйыр жолдордон басып баратабыз. Айрым учурларда ат эшектерди да пайдаланып жатабыз, бирок мына кооптуу болгон жерлерден жөө басып баратабыз. Азыр дээрлик 2 сааттай жүрүп калдык. Дагы бир жарым сааттай жол бар деп айтып жатышат. Жолдорду көрсөтүп койсоң болот. Бир болсо даракка келдик окшойт. Биз ошо 5 кылымдык тарыхы бар деп угуп, кызыгып келе жаткан дарактын бир болсо башы көрүндү. Эгер ошол болсо, барайлычы, жакыныраактан көрөлүчү. Эки метр жогорактан бир дагы карма. 2 метр жогорактан эсептептен көрөлүчү, тагыраак болмакчы ушуна. Биринчи менен 1 2 9 болду. Жогорактан 2 метр бийликтен алганда 9 кулач болуп калат экен бул. Ошондо кулач болгондо бул кулачыбыз ар бир 1,5 метрден да 12-13 болуп калат экен да. 2 метр жогорактан алганда. Азыркы жашта 80ге чыккан аксакалдар айтат да, 80ден дагы көп жашаган аксакалдар айтып кетет. Бул даракты бала кезден эле ушул дарак ушул бойдон көктөп турган дейт. Бир аз мына шактары кыйрап түштүр. Алар оңой жүргөндө бирок тигирээк болчу дейт да. Бирок чоңдугу ушул бойдон эле чоң болуп турчу дейт. Эми ошол аксакалдарыбыз азыркы жашта 80 болгон болсо, мурда 10 жашарда, 15 жашарда тараган болсо, ушул бойдон 70-80 жылдан бери ушул бойдон көктөп турат экен да. 5 кылым, балки мындан да көрөк жашагандар. Бул жака эми жолу бирок татаал болгондуктан көпчү келе бербейт. Ал Зардалдын өзүндө дарактары да ошого көбүрөөк эми барышат да. Мен мындагы ушул Зардалдын да өзүнүн бир табигаты, бир сыры, мүмкүн ушул жерде бир климатыга ушундай болсо керек да. Кудай таала ушуну жаратты, тоо коюнда ушундай бийиктик камтылган, жашап келген дарактарыбыз көп экен. Алгачкы зору 2022 көргөм жылы. Ошо бир аба аркылуу ушул жерде мал кайтарган абада атын унутуп калдым, бирок айтып токтолуп эле ушул бакты айтып калды. Ушул бакка 6 кылым болгон депчи. Ата бабаларымдан укканбы ошо. Мен да ошо кызыгуу болуп ушу бакка үстүнө чейин чыгып, чынында эле чоң бак экен да. Биринчи жолу көрдүңүз да мындай? Ошондой биринчи жолу көргөм да. Андан кийин ошо биринчи көргөндө ушуну айланып кадам басып чыккам да, 14 13 ушундай болгон да. Кадамдаган. Эми кыска эле мындай шак басып айланып келгем да. Примерно ошо 13-14 болгон. Ушул бак ошо өлбөй ушул убакытка чейин, ушул жылга чейин ошо дагы эле жап-жашыл бойдон. Анан чоң жамгыр жааганда бул жерден суу агат, сел агат да. Ошондо ушуларга чейин суу жаап калат. Ошо жамгырда дагы келип кетем ушуларга чейин. Зардалы айылында мындай кылым жашаган дарактар ондоп саналат. Үйлөрдүн короосундагы дарактарга эле 100 жыл болгонун айтат тургундар. Бизде азыркы мына турган өрүктөр эле 100 жылдан ашты. Мисалы ондо турган мына биздеги алмурут, онун таладагы өрүк. Бул энди биздин Сакова 14-жарымчы кылымда, 15 кылымда келгендей, ушул убакытта ошол дарак болгон экен. Анан бул жерде уламыштан айтылган чакыштөгү терек дейт. Муну дагы эч ким билбейт, кайсы убакта отурулуп, кайсы убакта болгонун. Бирок 9-10 адамдын кулачы жетпейт дейт. Ошо булактан турат. Бул өрүктөргө дагы 500-600 жыл болду. Мына алмурут өрүккө. Муну дагы Сакова да өз билбейт. Мурун отурулган булар. Анан Дары эле кесип салып, дары эле ордун жаңы кыйып салып, ушундай. Бирок ошону көртүрүп элдер кандайдыр ыйыктай, эч ким аны кыйгысы келбейт да. Бай тарыхы, кооз жаратылышы менен өзгөчөлөнгөн Зардалы
туристтерди тартууга ылайыктуу аймак. Буга чейин аймакта инфраструктура өнүкпөгөндүктөн адамдардын жетүүсү кыйын болгон. Эми айылга жарык барып, интернет жетип, жол оңдолуп жатат. Жакынкы жылдары Зардалы дүйнө элин өзүнө чакырган айыл катары тааныларына ишенип туралы.